Келгенде сыйналы. Эмеде көрүнүп атабы? Ооба, Тексттер көрүнүп атабы, көрүнүп атат. Келгенде сыйынып баштай берели. Кошулгандар акырындан кошула берсин, Кудайыбыз асмандагы ата, сиздин алыңызда ыраазычылык келтиребиз. Ушул ырайымдуу убактыңыз үчүн, сиздин чындык сөздөрүңүз үчүн, азыркы убактыда сиз баталап бериңиз, Кудайым, өзүңүздүн сөзүңүз аркылуу биздин ишенимибизди бекемдеңиз, Кудайым. Бизде үмүт бар. Биз ишенебиз, өлсөк дагы түбөлүк сиз менен болобуз. Биздин жаныбыз өлбөйт, ал эми денебиз өлсө дагы ошо жаныбыз түбөлүк сиз менен болоруна ишенебиз. Жана бул өлгөндөн кийинки жашоо жөнүндөгү чындыктарды биз сиздин сөзүңүздөн үйрөнгүбүз келет. Асмандагы ата, сиз өзүңүз азыркы убакытты баталаңыз. Иса Теңирдин атынан биз ыраазычылык менен сыйынабыз. Аминь. Анда эмесе баштадык, бир туугандар. Экинчи жума. Өткөн жумада биз ар бир адам бирөө да калбай өлө турган мезгил менен беттешээрин көрдүк. Бирок өлүм баарынын аягыбы? Жок, бизде жакшы кабар бар. Анткени биздин Кудай сүйүүнүн Кудайы жана ал адамдын өлүмүн каалабайт. Ал биз үчүн түбөлүк өмүр даярдап койгон жана ал өмүрдүн эшиги денелик өлүмдөн кийин ачылат. Келгиле бул тууралуу Кудай өз сөзүнүн барактарында эмне деп айтканын карайлы. Байкоо жүргүзгүлө. Биз башталыш 3 бөлүмдөн көргөнүбүздөй, Адам менен Ово жыландын калп сөздөрүнө ишенип, Кудайдын буйругуна баш ийбей коюшту. Ошентип алар тил албастыгы үчүн өз жазасын алышты. Ал жаза өлүм. Биз Римдиктер 5-бөлүм 12-аяттан окусак да, келгиле бул аятты ушул эле каттын башка аяттарында Кудай күнөө жана өлүм жөнүндө эмне деп айткандыгынын контекстинде анализдейли. Римдиктер 3-бөлүм 9-дан 10-го чейин, анан 23-аят, 5-бөлүм 12-аят жана 6-бөлүм 23-аятты угуза окугула. Топтогу адамдар менен бирге күнөө деген сөздү чоң К тамгасы менен белгилегиле. Өлүм деген сөздү мындай мүрзөнүн эстелиги символ менен белгилегиле. Анан түбөлүк өмүр деген сөз айкашын булут түрүндө белгилегиле дейт. Мен бул текстти окуп берейин. Силер ушул 3 сөздү айтып тургула, кайсы? Күнөө, өлүм жана түбөлүк өмүр деген сөздөрдү. Анда эмне, биз артыкчылыкка ээбизби? Жок, ээ эмеспиз. Анткени биз жогоруда далилденгендей, жүйүттөр сыяктуу эле элиндер да баардыгы эмненин бийлиги астында? Күнөөнүн, Күнөөнүн бийлиги астында. Күнөөнүн бийлиги астында. К деп белгилейбиз күнөө деген сөздү. Ыйык жазууда жазылгандай, бир да адил адам жок. Римдиктер 5:12. Дүйнөгө бир адам аркылуу эмне кирди? Күнөө кирди. Күнөө кирди. Күнөө аркылуу өлүм кирди. Өлүм дегенде мындай мүрзөнүн эстелигин тартып белгилейбиз. Ошентип өлүм бардык адамдарга өттү, себеби бардыгы күнөө кетиришти. Анан Римдиктер 6-бөлүм 23-аятта. Анткени күнөө үчүн жаза эмне? Өлүм. Ал эми Кудайдын белеги Машаяк Иса аркылуу бериле турган эмне дейт? Түбөлүк өмүр. Мына ошентип ушул 3 сөздү, күнөө, өлүм жана түбөлүк өмүр деген сөздөрдү белгиледик. Эми бул эскертүүнү окуйлу, Эркин байке, сиз окуп берсеңиз эскертүүнү. Кайсы алгачкы элчилер түзгөн жыйындын мезгилинде жүйүттөр жана элиндер деген сөз айкашы жүйүттөр жана бутпарастар деп айтканга барабар болгон. Башкача айтканда, жүйүттөр жана элиндер деген сөз айкашы бүт адамзатты камтыган. Биринчи суроону окуңуз, суроолорду талкуулагыла дейт. Бул тексттен күнөө жөнүндө эмне билдиңер? Күнөө жөнүндө эмне билдик? Ушул астына эле жаза беребиз, мен жазбай эле коеюн, көп убакыт кетип калат.
Силер өзүңөрдүн китебиңерге жазсаңар болот. Күнөө жөнүндө эмне билдик бул аяттардан? Карасаңар Римдиктер 3-бөлүмдөн эмне билдик күнөө жөнүндө? Бардыгы Бардыгы күнөө кетиришти. күнөөнүн бийлиги астында дейт. Мына жүйүттөр сыяктуу Күнөөнүн эле бийлиги. элиндер дагы бардык адам заты күнөөнүн бийлиги астында. Бир дагы адил адам жок. Башкача айтканда, күнөөсү жок, бир дагы адам жок дейт. Жер үстүндө азыр канча миллиардтаган адам болсо, 7 миллиардтан буга чейин канчалаган адам ата менен ОНДен баштап канчалаган миллиардтаган адамдар жашаган. Ошонун бардыгын кошкондо дагы күнөөсү жок, бир дагы адил адам жок экен. Бардыгы күнөөнүн бийлиги астында. Анан Римдиктер 5-бөлүм 12-аяттан биз өткөндө караганбыз. Муну терең токтолбой эле коелу. Күнөөнүн жайылышы жөнүндө бул жер жүзүнө, бул дүйнөгө бир адам аркылуу күнөө кирди, күнөө аркылуу өлүм кирди. Ошентип өлүм бардык адамдарга өттү. Себеби бардыгы күнөө кетиришти. Бул аят эң жугуштуу оорудан да жаман. Бул аят ошо күнөөнүн эң жугуштуу оорудан да жаман экенин. Азыр дүйнөдө жугуштуу оорулар, акыркы эле карап көрөлү, коронавирус, канча миллиондогон адамдарга жукту, бирок бардык эле коронавирус болуп ооруган жок. Бардык эле коронавирустан өлгөн жок. Бирок күнөө бүт адамга бир дагы күнөөсү жок адам жок жана күнөөнүн кесепети эмне дейт? Өлүм экен. Анан Римдиктер 6-бөлүм. Бул кийинки суроо экен. Мен баарына эле бир жооп берип койдум окшойт. Кийинки суроодо. Төркүнө же кийинки суроону окуп берсеңиз. Микрофонуңузду иштетиңиз. Алтын эже, сиз окуй аласызбы? Окуй бериңиз. Бул аяттардан өлүм жөнүндө эмне билдиңер? Өлүм жөнүндө эмне билдик? Ушул. Өлүм жөнүндө эмне билдиңер? Өлүм Төркүн эже, сиздин микрофонуңуз, наушник барбы сизде? Наушник болсо, туура эмес сайылып калды. До конца сайылбай калды. Ошон үчүн ушундай болуп атат. Башкалар жооп бере берсеңиз болот. Жооп бере берсеңиздер болот. Өлүм бул эмненин натыйжасы экен, бир туугандар? Күнөөнүн натыйжасы. Күнөөнүн натыйжасы. Күнөөнүн натыйжасы, күнөөнүн кесепети бул өлүм экен. Римдиктер 5:12-де аятта ким жөнүндө кеп болуп жатат? Биз карадык, бул адам жөнүндө. Дүйнөгө бир адам аркылуу күнөө кирди дейт. Бул адам жөнүндө. Жана башталыш китебинен байкаганыңардын баарын эске алгыла. Бир адам деген ким? Ал жөнүндө эмне билдиңер? Демек, биз өткөн сабакта караганбыз. Бир адам деген бул адам ата. Адам ата ОН, дүйнөгө ошо адам ата менен ОН аркылуу күнөө кирген. Ошентип күнөө бүт адамдарга жайылды. Күнөө бул эң жугуштуу оорудан, эң жаман жугуштуу оорудан дагы жаман экенин көрдүк. Кийинки суроо: ошентип Кудайдын сөзүнө ылайык адамзаттын бүгүнкү абалы кандай? Адамзаты үчүн өлүмдү жеңе ала турган жол барбы? Кандай жол бар? Кандай деп ойлойсуздар, бир туугандар? Бүткүл адамзаттын бүгүнкү абалы кандай? Микрофондоруңуздарды иштетип жооп бериңиздер. Демек, адамзаттын бүткүл адамзаттын бүгүнкү абалы эмне экен? Күнөөнүн бийлиги астында экен. Күнөө үчүн өлүм жазасы бар экен. Демек, адамдар бүгүнкү күндө өлүмдү жеңе ала турган жол барбы адамдар үчүн? Адам өз күчү менен өлүмдү жеңе алабы, бир туугандар?
жеңе албайт да. Жеңе албайт да. Өз күчү менен күнөөнү, өлүмдү жеңе албайт. Кандай жол бар адамдар үчүн? Римдиктер 6:23-төн көрдүк, Күнөө үчүн жаза өлүм, ал эми Кудайдын белеги. Белек деген бул эмне? Бекер, бекер берилген нерсе белек. Аны биз эч качан сатып албайбыз. Бирөө белек берсе, акчасын берсек, ал капа болот. Туурабы, жакындарыбыз? Ошондой эле Кудай дагы бул Кудайдын белегин бул эч кандай ишибиз менен, мындай орусча айтканда, заслуживать этпейбиз. Демек, Кудайдын белеги Теңирибиз Ыйса Машаяк аркылуу бериле турган түбөлүк өмүр дейт. Демек, мына жол ушул экен. Ыйса Машаяк аркылуу биз түбөлүк өмүргө ээ болот экенбиз. Бул түбөлүк өмүр эмне экен? Кудайдын белеги экен. Туурабы, бир туугандар? Андан кийинки, силер түбөлүк өмүргө жетиш үчүн кандай баа төлөшүңөр керек? Кандай баа төлөшүбүз керек экен? Сатып алышыбыз керек бекен? Бул эмне экен түбөлүк өмүр? Алтын эже кандай деп ойлойсуз? Жок, Иса Машаякка ишеним аркылуу Иса Машаяк ээ болобуз да. Жакшы. Иса Машаяк аркылуу, бул жакта окудук. Иса Машаяк аркылуу бериле турган түбөлүк өмүр. Бул эмне экен? Кудайдын эмнеси экен? Белеги. Белеги. Кудайдын белеги, Кудайдын бекер берилген белеги экен. Андан ары кетсек, бир туугандар, байкоо жүргүзгүлө. Ыйса Машаяктагы түбөлүк өмүр. Мына бул Кудайдын белеги. Бул кантип мүмкүн болот? Кантип ошол түбөлүк өмүргө ээ боло алабыз? Жаккан 3-бөлүм 16-дан 18-ге чейин жана 36-аяттарды окугула. Окуп жатып, Кудай жөнүндө айтылган ар бир сөздү өз деген атооштору менен бирге 3 бурчтук белгиси менен белгилегиле. Анан Ыйса Машаяк жөнүндө айтылган сөздөрдү ал, аны деген атооштору менен бирге айкаш-жыгач символу менен белгилегиле дейт. Демек, бул текстти окуп чыгып, ушул сөздөрдү белгилейт экенбиз, Мен бир эле өң менен белгилей берейин, силер эки башка түс менен белгилесеңер болот. Мен бул жактан көк өңдү тандайын, Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун. Уулу деген бул Иса Машаяк, уулун берди. Кудай аны ага ишенген, экөөнү бир эле кылып белгилеп коеюн. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Кудай өз деген экөөнү бир эле кылып белгилейин, өз уулун бул дүйнөгө, дүйнөнү соттош үчүн эмес, ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди. Ага, кимге? Кудайдын уулуна, Ыйса Машаякка. Ишенген адам соттолбойт, ал эми ишенбеген адам соттолду. Анткени ал Кудайдын жалгыз уулуна, Ыйса Машаякка ишенбей койду. Кудайдын уулуна ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ. Ал эми ага ишенбеген адам өмүргө ээ болбойт. Кудайдын каары анын үстүндө болот дейт. Бул жактан дагы бир жолу ушул эле аяттарды окуп чыгып, бул жолу ишенген адам дегенди астын эки сызык менен белгилегиле дейт. Ал эми ишенбеген адам деген сөздүн ортосун кайчылаш сызык менен сызып койгула. Анан түбөлүк өмүр деген сөздөрдү булут түрүндө белгилегиле дейт. Дагы бир жолу окуп чыгып, бир туугандар, ушул 3 сөздү белгилейт экенбиз. Кайсы сөздөрдү белгилейт экенбиз? İşengen adam, Ишенген адам, işenbegen adam, ишенбеген адам. Кудай. Кудай дегенди мурда ömür белгилейбиз, degen sözü, Түбөлүк өмүр. ömür degen sözü bulutтай kılat ekan. Мен мындай, өзүңөр бул жакта айтылгандай кылып белгилесеңер болот. Мен бул жактан андай сары, анан жашыл же көк түс менен белгилейин. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди.
Кудай аны ага ишенген деген сөздү белебиz. Ишенген ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүр ээ болсун деп берди. Ишенген ар бир адам, мен эмне жоголуп кетти тиги ишенген деген сөзүн. Көк кылып белгилебедим беле? Ишенген ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Кудай өз уулун бул дүйнөгө дүйнөнү соттош үчүн эмес, ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди. Ага ишенген адам соттолбойт. Ал эми ага ишенбеген адам башка үң менен белгилейли. Ишенбеген деген сөздү мен мындай кылып астын сызып коеюн. Ишенбеген адам соттолду. Анткени ал ким? Ишенбеген адам, Кудайдын жалгыз уулуна ишенбей койду. Кудайдын уулуна ишенген адам көк түс менен белгилейбиз. Түбөлүк өмүргө, мен сары белгилеп аткам, түбөлүк өмүргө ээ. Ал эми ага баш ийбеген адам, баш ийбеген жанагы ишенбеген деген сөздүн эле башка түрү. Баш ийбеген адам өмүргө ээ болбойт, Кудайдын каары анын үстүндө болот. Кимдин үстүндө? Ишенбеген адам. Ишенбеген адамдын. Демек, мына ушинтип 3 сөздү дагы белгиледик, Эми суроолорду талкуулагыла дейт. Төркүн эже биринчи суроону окуп берсеңиз. Бул үзүндүдөн Кудай жөнүндө эмне билдиңер? Кудай жөнүндө эмне билдик ушул үзүндүлөрдөн? Кээде мындай белгилерди коюп атканда жакшылап ой жүгүртүшүбүз керек. Жөн эле белгилерди кое берсек, анда эмнени окуганыбызды да билбей калабыз. Бирок албетте окуп атканда, белгилеп атканда көбүрөөк түшүнөбүз. Демек, Кудай жөнүндө эмне билдик? Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Демек, Кудай бул Кудай дүйнөнү ага ишенген ар бир абдан адам сүйөт өлбөй, экен. түбөлүк өмүргө ээ болсун деп. Демек, Кудай бул дүйнөнү кандай көрөт экен? Жаман көрөт бекен? Жок. Жазалайын деп эле турат бекен? Сүйөт Кудай. Сүйөт. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйөт экен. Жана бул дүйнө деген бул дүйнөдөгү адамдар, албетте. Биринчи кезекте бул дүйнөдөгү адамдар. Бул дүйнөдөгү адам, башка котормолордо Кудай адамзатты деп жазылган да. Кудай адамзатты абдан сүйгөндүктөн. Карасаңар, бул сөз абдан сүйөрүн көрсөтүп турат. Жана Кудай сүйгөндүктөн эмнени каалайт экен? Өлүшүн каалайт бекен? Жок. Түбөлүк өмүргө ээ болушун. Өлбөй дейт. Өлбөй деген сөздү окудуңарбы? Ишенген ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди дейт. Демек, Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн жалгыз уулун Иса Машаякты жибериптир бул дүйнөгө. Анан ага ишенген адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп бериптир. Демек, Кудай эч кимдин өлүшүн каалабайт экен, баардыгынын түбөлүк өмүргө ээ болушун каалайт экен. Ошон үчүн ал Иса Машаякты жибериптир. Ага ишенсе, ар бир адам түбөлүк өмүргө ээ болот экен. Бул кийинки суроо да. Анан 17-чи аятты дагы карасак, Кудай жөнүндө эмне билдик? Кудай бул дүйнөнү соттогусу келбейт экен. Албетте, Кудай адилет, сот. Бирок соттогусу келбегендиктен Иса Машаякты жибериптир. Анан бул жактан 36-чы аяттан да көрсөк болот Кудай жөнүндө. Кудайдын эмнесин билдик ошол эле учурда? Сүйүүсүн билдик. Ошол эле учурда Кудайдын эмнесин билдик 36-чы аятта? Кудайдын уулуна ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ. Ал эми ишенбеген адам өмүргө ээ болбойт. Кудайдын каары анын үстүндө болот. Угулбай атабы? Угулуп атат. Кудайдын каары деген сөз, Демек, Кудайдын сүйүүсү, ишенбеген адам түбөлүк өмүргө ээ. Кудайдын сүйүүсү, бир туугандар, ошол эле учурда Кудайдын каары дагы бар экен. Кудай сүйүүсүн, мээримин төгүп күтөт экен. Бирок баш ийбегендер, ошол Кудайдын сүйүүсүн, мээримин кабыл албагандар, алар Кудайдын каарына калышат экен. Демек, бул кыска үзүндүдөн
3-4 аяттан Кудай жөнүндө көп чындыктарды көрсөк болот экен. Андан ары алтын эже окуп берсеңиз кийинки суроону. Микрофонуңузду иштетип. Уул жөнүндө эмне билдиңер? Эч нерсени көз жаздымга калтырбаш үчүн жакшылап көңүл бургула. Уул жөнүндө эмне Уул билдиңер? жөнүндө эмне билдик? Уул жөнүндө. Иса Машаях жөнүндө. Кудайдын жалгыз уулу, Кудайдын жалгыз уулу экен. ага ишенген адам ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Ага ишенген ар бир адам өлбөйт экен. Карасаңар, кандай кызыктуу, Ар бир адам өлбөйт экен, бирок Эки угулбайт ага. угулуп атат. Иса Машаякка ишенген ар бир адам өлбөйт экен, ал түбөлүк өмүргө ээ болот экен. Дагы эмне үчүн келиптир 17-аятта Иса Машаяк? Бул дүйнөнү дүйнөнү соттош үчүн эмес, ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди. Демек Кудай жиберди. Ошол эле учурда Иса Машаяк бул дүйнөнү соттош үчүн эмес, куткарыш үчүн келген, куткарыш үчүн жиберилген. Лука жазган жакшы кабарда ал жакта адам уулу жоголгонду издеп таап куткарыш үчүн келген деп бир нече жолу айтылат да. Иса 2000 болжол менен 2000 жыл мурун бул дүйнөнү куткарыш үчүн Кудайдын курмандык козусу катары келген. Эми экинчи жолу келет. Бирок экинчи жолу келгенде ал соттош үчүн келет. Ал өзүнө ишенбегендерди соттойт, ал эми ишенгендерди өзү менен бирге асманга бейишке алып кетет. Бул жөндө акыркы сабактардан көбүрөөк карайбыз. Демек 18-аяттан анан 36-аяттан карасак, бул ишенген адам жөнүндө карайт экенбиз. Кийинки суроо экен. Кийинки суроолор экен. Кийинки суроо. Бул тексттен ишеним, куткарылуу жана түбөлүк өмүр жөнүндө кандай маалымат ала алабыз? Карасаңыздар, ишеним, куткарылуу жана түбөлүк өмүр. Бул үчөө бир сөз, бир байланышы бар сөздөр да. Ишеним, куткарылуу жана түбөлүк өмүр. Ушул үч сөз жөнүндө эмне билдик? Аябай бири-бири менен тыгыз байланышта да. Ага ишенген адам соттолбойт, ал эми ишенбеген адам соттолду. Анткени ал Кудайдын жалгыз уулуна ишенбей койду. Карасаңыздар, ишеним, куткарылуу, түбөлүк өмүр. Кимге ишенсе куткарылып түбөлүк өмүргө ээ болот экен? Уулуна ишенсе. Уулуна, Иса Машаякка ишенген ар бир адам куткарылат экен жана өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болот экен. Демек, ишеним, куткарылуу жана түбөлүк өмүр бул бири-бири менен тыгыз байланышта, үчөө чогуу жүрөт. Кийинки суроону Төркүн эже окусаңыз. Бирлан, кандайсыңар? Мен азыр келдим. Кайсы беттесиңер? Биз азыр айтам 24 беттебиз. Кудайдын уулуна ишенген адам атап айтканда эмнеден куткарылган? Кудайдын уулуна ишенген адам так айтканда, конкреттүү айтканда эмнеден куткарылган? Кудайдын каарынан. Кудайдын каарынан, албетте, Кудайдын каарынан. Абдан жакшы. Демек, Кудайдын kaары бул тозок. Кудайдын kaары бул оттуу көл. Бул түбөлүккө түтүн өчпөйт дейт ал жакта. Кудайдын каарына калгандар түбөлүккө кыйналышат дейт. Ал эми Кудайдын уулуна ишенген адам эмнеден куткарылган? Кудайдын каарынан, тозоктон, өлүмдөн, мындайча айтканда. Ал эми Кудайдын уулуна ишенбеген адам менен эмне болот дейт? Ушуга эле окшош, Эмне болот экен? Өмүргө ээ болбойт. Түбөлүк өмүргө ээ болбойт жана Кудайдын каарына калат. Кудайдын каарына калат. Кудайдын kaары анын үстүндө болот. Бул түбөлүк анын үстүндө болот да. Кийинчерээк дагы карайбыз тозок жөнүндө, оттуу көл жөнүндө.
Андан ары кеттикпи бир туугандар? Кийинки тапшырма байкоо жүргүзгүлө дейт. Ыйса кантип Кудайдын жалгыз уулу болуп калды жана бул эмне үчүн ушунчалык маанилүү? Аябай маанилүү суроо, Ыйса кантип Кудайдын жалгыз уулу болуп калды жана бул эмне үчүн ушунчалык маанилүү? Лука жазган жакшы кабар 1-бөлүм 26-27, 30-35ке чейин жана Матай 1-20-21 угуза окуп чыгып, Мариям жөнүндө айтылган ар бир сөздүн жана ага таандык кыз деген синонимдерин жана ага сен, ал деген атооштордун астын чийгиле. Анан Ыйса тууралуу айтылган сөздөрдүн баардыгын мындай айкаш-чыгаш менен белгилейбиз. Мен окуп берейин бир туугандар. Анан ушул Мариям, анан Ыйса тууралуу айтылгандарды сөздөрдү белгилейбиз. Силер айтып туруңуздар. 6-айда Кудай Галилеянын Назарет деген шаарында Дөөт тукумунан чыккан Жусуп деген адам менен убадалашып койгон кызга, кыз бул Мариям, Жебрейил периштени жиберди. Кыздын ысымы ким эле? Мариям. Мариям эле. Ошондо периште ага мындай деди. Коркпо Мариям. Анткени сен Кудайдан ырайым таптың. Боюңа бүтүп кимди төрөйсүң? Уул төрөйсүң. Уул төрөйсүң. Анын ысымын ким коесуң? Ыйса коесуң. Калың болуп кетпир, жукартып коеюн. Ыйса коесуң. Ал кандай болот? Не тамак бар? Ал улуу болот жана баардыгынан жогору тургандын уулу деп аталат. Уулу болот. Кудай Теңир ага эмнени берет? Дөөттүн тагын берет. Бийлик, бийлик. Дөөткө Кудай эмне деген? Сенин тагың өлүктүү болот деген. Дөөт денелик жактан өлсө дагы Ыйса дөөттүн тукумунан чыккан, Демек, бул мааниси түбөлүктүү болот дегенди билдирет. Ал Жакып, кийинки аят айтып Азыр атат. керек жок. Азыр керек жок. Микрофондоруңарды унутпагыла бир туугандар, тоскоолдук кылып атасыңар. Сабактын учурунда жооп берип атканда күйгүзүп койсоңуздар болот. Ал Жакыптын тукумуна канча убакыт? 5 жыл, 10 жыл падышачылык кылат бекен? Түбөлүккө. Карасаңыздар бир туугандар. Ал Жакыптын тукумунан түбөлүккө падышачылык кылат. Бул Ыйса экинчи ирет келгенде болот. Анын падышачылыгы чектелүү экен? Чеги жок, чеги болбойт. Чеги жок дейт. Анын падышачылыгынын чеги болбойт. Мариям периштеден эркек көрбөсөм бул кандайча болот деп сурады. Периште ага мындай деп жооп берди. Сенин үстүңө ыйык рух түшөт. Сени баардыгынан жогору тургандын күчү каптайт. Ошондуктан төрөлө турган ыйыкка Кудайдын, ыйык деген бул Иса Машаяга, төрөлө турган ыйыкка Кудайдын уулу деген ысым берилет. Мына бул темабыз аябай жакында Исанын төрөлгөн күнү, 25-чи. Мына 2 күндөн кийин 25 декабрь көпчүлүк жыйындар Исанын төрөлгөн күнүн майрамдашат. Биздин ушул сабагыбыз дагы ошого байланыштуу болуп калыптыр. Ошондуктан төрөлө турган ыйыкка Кудайдын уулу деген ысым берилет. Андан ары Матай 1:20-21 дагы окуйбуз. Ушундай ойго келген кезде Теңирдин периштеси ага түшүндө көрүнүп мындай деди. Жусуп, Дөөттүн уулу Мариямды аялдыкка алуудан коркпо. Анткени анын боюна бүткөн бала ыйык руктан. Ал уул төрөйт. Исаны белгилейбиз, Ал уул төрөйт. Анын ысымын ким деп коюшат? Иса деп коет. Иса деп коюшат. Койгун. Анткени ал өз элин күнөөлөрүнөн куткарат. Демек, ушуга чейин бир туугандар. Эми суроолорду талкуулагыла дейт. Бул канчанчы бет? 25-беттеги суроолорду талкуулагыла дейт.
Акыл эже, Гүлүк эже сиз окуп берсеңиз биринчи суроону. Гүлүк эже барсызбы? Булду. Бул үзүндүдөн Мариям тууралуу эмне билдиңер? Эмне билдиңер Мариям тууралуу бул үзүндүдөн? Мариямды Кудай тандап алды аялдардын арасынан. Ага болсо Кудайдын руху түштү. Ал уул төрөдү. Кудай айтты, анын ысымын Иса деп койгула деп. Анын Мариям ошо төрөлгөн уулдун падышачылыгы түбөлүккө болоорун айтты. Ал дөбөттүн тугунан чыгаарын айтты. Жакшы. Демек, Мариям ал турмушка чыга элек кыз, Жусуп менен убадалашып койгон, мындайча айтканда. Шакек салып койгон деп коебу, убадалашып койгон. Бирок турмушка чыга элек болчу, никеси кыйыла элек. Ошондо Жебрейил деген периште келип, карасаңар, Кудай ага Жебрейил деген периштени жиберип атат. Анан периште эмне деп айтты? Коркпо Мариям, анткени сен Кудайдан ырайым таптың. Карасаңар, Кудайдан ырайым тааптыр. Анан ал боюна бүтүп уул төрөйт экен. Ал кимден боюна бүтөт экен? Ыйык рухтан. Ыйык рухтан. Кийинки аятты карасак, мына ага периште мындай деди. Бул кандайча болот дебеди беле, периште ага айтпады беле. Боюңа бүтүп уул төрөйсүң, анын ысмын Иса деп коесуң, жана башка Иса жөнүндө айткан, азыр карайбыз. Бирок ал суроо берди да, мен турмушка чыга элек болсом, эркек көрбөсөм, кандайча болот дегенде 35-чи аятта айтты Иса периштага. Сенин үстүңө ыйык рух түшөт, сен баардыгынан жогору тургандын күчү каптайт. Ошондуктан төрөлө турган ыйыкка Кудайдын уулу деген ысым берилет. Башкача айтканда, ал ыйык рухтан боюна бүткөн. Мына Матайдан окудук, Жусуп дөбөттүн уулу. Мариямды аялдыкка алуудан коркпо, анткени анын боюна бүткөн бала ыйык рухтан дейт. Демек, ал ыйык рухтан боюна бүткөнүн көрдүк. Жакшы. Кийинки суроо Акыл эже окусаңыз. Так, Мариям кантип боюна болуп калды? Жок, сиз каяка кетип калдыңыз? Мариям кантип боюнда болуп калды? Туура. Экинчи суроо болуп атпайбы? Экинчи суроо. Мариям кантип боюнда болуп Кечиресиңер, мен туура эле, туптуура. Уже жооп берип койдук бул суроого, Анда ошо жаза берели, ошентип эле. Ошентип эле жазабыз. Кантип ыйык рух боюна бүтүп калды? Ыйык рухтан. Ыйык рухтан Кудайдын күчү менен. Ыйык рухтан, ыйык рухтан боюна бүттү. Ооба, жазабыз, туура. Кийинки суроону Алтын эже окуп берсеңиз. Жыласың, уктуйсуң. Алтын эже барсызбы? Төркүн эже сиз окуй бериңиз анда. Мариямдан төрөлгөн бала кимдин уулу деп аталат? Анын атасы ким? Кимдин уулу деп аталат? Жогор. Кудайдын уулу деп ысым берилди. Кудайдын уулу. Бардыгынан жогору тургандын уулу деп аталат. Ал улуу болот жана бардыгынан жогору тургандын уулу деп аталат. Бардыгынан жогору турган Кудай Теңирдин уулу деп аталат дейт. Анын атасы демек Кудай Теңир, Эркин байке, кийинки суроону окуп бересизби? Тексттен Иса тууралуу белгилөө менен эмне билдиңер? Аябай маанилүү, көптөгөн чындыктарды биле алабыз. Иса тууралуу эмне билдик бул тексттен?
Карасаңыздар бир туугандар 32-аяттан баштап карайлы. Ал кандай болот дейт? Ал баарына жогору турганын уулу деп аталат дейт. Ага чейин дагы бир сөз бар. Улуу болот дейт. Уулу. Улуу Уулу болот. улуу Уулу болот. улуу улуу урматтуу деген сөз бар го. Бирөө айтат, урматтуу деп эле айталы адамдар бирибизге. А улуу деген сөз бул Кудайга таандык депчи. Демек Кудай ал Иса улуу болот дейт жана бардыгынан жогору тургандын уулу деп аталат. Анан андан ары дагы бир жолу карап атабыз. Кудай Теңир ага кимдин тагын берет? Дөөттүн тагын берет экен. Дөөттүн тагын берет экен. Ал дөөттүн тагы кандай бийлик, кандай патшачылык экен? 33-34. 33. 33 түбөлүккө тукуму. Ага Жакыптын тукумуна түбөлүк патшачылык кылат. Анын патшачылыгынын Чеги болбойт. болбойт. Карасаңыздар бир туугандар, Иса өзү бул тактыга, бул бийликке, бул патшачылыкка жан талашып умтулган жок. Ал адамзатты куткарыш үчүн өз жанын бериш үчүн келди. Анткени бул жактан карабадык, ал өз элин күнөөлөрүнөн куткарат дегенди окуйбуз да. Бирок бул дүйнөнүн бийликтегилери тактыга, бийликке аябай умтулуп атышат, мындай 4 аяктап дегендей, мындай каймана айтканда 4 аяктап тырмышып дегендей. Анан ошого жеткенден кийин, бийликке, тактыга жеткенден кийин алар ошол тактысын экинчи срокко калтырып, андан кийин дагы ушу тактыда бийлик бар да, анан мыйзамдарды өзгөртүп, анан дагы түбөлүккө калтыргысы келген бүгүнкү күндө диктаторлор аз эмес. Бирок көрүп атабыз, ошентсе да алар өлүп атышат. Алар уулдарына калтырса дагы, алардын уулдары дагы өлүп атат. Же болбосо туруп туруп эле бийлик алмашып кетип атат. Биз көрүп атабыз, туруп туруп эле бийлик күтүлбөгөн жерден бийлик алмашып кетип атат. Демек, алар канчалык тырышпасын, алардын патшачылыгы баары бир түбөлүк эмес. Бирок бул жактан карасак, ал түбөлүккө, Иса түбөлүккө патшачылык кылат. Анын патшачылыгынын чеги болбойт дейт. Анан дагы Иса жөнүндө эмне билдик? Карасаңыздар, бул жактан Матай 1:21-де. 20-21-де эмне билдик Иса жөнүндө? Ал эркектен төрөлүптүрбү? Ыйык рухтан. Ыйык рухтан төрөлгөн. Бүткөн бала ыйык рухтан дейт. 20-да. 20-да. 21 болсо ал уул төрөйт, анын ысымы Иса деп койгула дейт. Ал өз элинин күнөөлөрүнөн куткарат. Ушул аябай маанилүү, Ал эмне үчүн төрөлүптүр? Өз элинин күнөөлөрүнөн. Өз элин күнөөдөн куткарыш үчүн. Өз элин күнөөлөрүнөн куткарыш үчүн. Башкача айтканда, биз буга чейин Жакан 3-бөлүмдөн окубадыкпы? Ага ишенген ар бир адамды, ага ишенген ар бир адамды ал күнөөлөрүнөн куткарыш үчүн бул дүйнөгө төрөлүптүр. Бул дүйнөгө келиптир. Жакшы. Эмне үчүн Кудайдын уулуна Иса деген ысым берилиши керек эле? Биз ушул аятты уже жооп берип койдук, Иса деп койгон, анткени ал өз элин күнөөлөрүнөн куткарат. Демек, Иса деген сөздүн мааниси бир туугандар, өз элин күнөөлөрүнөн куткарат деген маанини билдирет экен. Түшүнүктүүбү? Бүгүнкү күндө бизде кыргыздарда дагы Иса деген ат бар го, Иса деген. Бул ысымдын мааниси өз элин күнөөлөрүнөн куткарат дейт. Көпчүлүгү бул ысымдын маанисин билбей эле ушул ысымды көтөрүп жүрүшөт, Ушул ысым менен ат алып жүрүшөт. Демек, эмне үчүн Кудайдын уулуна Иса деген ысым берилиши керек эле? Өз элин күнөөлөрүнөн куткарыш үчүн. Кийинки суроо: Иса күнөөкөр болуп төрөлдү беле, же күнөөсүз болуп төрөлдү беле? Күнөөкөр болуп төрөлдү. Күнөөсүз болуп төрөлдү. Анткени ал эркектен эмес, ыйык рухтан төрөлгөн. Анын атасы ким экендиги тууралуу ойлонгула. Ал Мариямдын боюна кантип бүткөн? Эмне үчүн Иса жөнүндө төрөлө турган ыйык деп аталып калган
деп айтылган. Демек биз жогоруда уже талкуулап койдук. Анын боюна кантип бүткөн? Ыйык рухтан. Мариямдын боюна ыйык рухтан бүткөн. Демек ыйык рухтан төрөлгөн Иса эркектен денелик мындай жыныстык мамиледен төрөлгөн эмес, ал ыйык рухтан боюна бүтүп төрөлгөн. Анын атасы Кудай, төрөлө турган ыйык деген бул Иса күнөөсүз болуп төрөлгөндүгүн билдирет. Ошон үчүн ал адамзаттын күнөөсүн өз мойнуна алды. Эгерде ал күнөөлүү болсо, күнөөлүү болуп төрөлсө, же болбосо жер үстүндө жашап жүргөндө кандайдыр бир күнөө кетирген болсо, анда ал адамзаттын күнөөсү үчүн эмес, биздин, менин жана силердин күнөөңөр үчүн эмес, ал өзүнүн күнөөсү үчүн жооп бергенге туура келмек. Ошондуктан ал күнөөсүз болуп төрөлгөн. Кийинки тапшырма байкоо жүргүзгүлө. Иса күнөөсүз болуп төрөлгөн. Керек болсо, ал биз сыяктуу бардык жагынан сыналып, бирок күнөө кылбагандыгын ыйык жазуу ырастайт. Еврейлер 4-бөлүм 15-аят. Иса ар дайым атасына жакканды гана кылган. Андай болсо, эмне үчүн Иса асманды таштап бизге окшоп адам болду? Кудай сөзү бул жөнүндө эмне деп айтканын карайлы. Еврейлер 2:9, 14-15 жана 2-Корунтуктар 5:21 окугула. Окуп жатып, Иса жөнүндө айтылган ар бир сөздү ал, өз деген сыяктуу атоошторун кошо белгилегиле. Адамзаты жөнүндө айтылган ар бир сөздүн астын чийгиле. Балдарынын биз бардыгы деген синонимдерди да, атоошторду дагы унутпагыла дейт. Демек, бул текстти окуп берейин, силер айтып турасыңар. Ким жөнүндө белгилейт экенбиз? Иса жөнүндө айтылгандын астын сызат экенбиз. Исаны Бардыгына. Анан бардыгын балдар жөнүндө айтылгандардын. Адамзаты жөнүндө, балдар. Демек, ушул эки сөздү силер айтып турасыңар. Мен белгилейм. Бирок биз периштелердин алдында бир аз эле убакытка басынтылган кимде? Исанын өлүмдү баштан кечиргендиги үчүн даңк менен урматты таажы катары кийгендигин көрдүк. Ал ким ал? Иса. Кудайдын ырайымы боюнча бардыгы деген сөз Көпчүлүк. Элдер. Адамдар, бардыгы үчүн өлүмдү башынан кечирди. Балдарынын денеси эттен жана кандан тургандыктан Иса да эттен турган Иса да эт менен кандан турган денеге ээ болду. Ал ким ал? Иса өз өлүмү менен өлүм бийлигине ээ шайтанды күчүнөн ажыратыш үчүн өлүмдөн коркуп өмүр бою кул болуп жүргөндөрдү. Булар кимдер? Жүргөндөрдү адамдар. Өмүр бою кул болуп жүргөндөрдү эркиндикке чыгарыш үчүн денеге ээ болду. Анан 2-Корунтуктар 5-бөлүм 21-аят. Кудай биздин ордубузга, биздин деген сөз ордубузга эч жазыксыз Машаякты жоопкер кылды. Машаякты белгилейбиз. Ал аркылуу, ким аркылуу? Ал Иса. Иса аркылуу ким? Биз элдер. Биз эми Кудай алдында акталдык. Жакшы. Эми бир туугандар, ушул үзүндүнү дагы бир сыйра окуп чыгып дейт. Өлүм деген сөздү мындай мүрзөнүн эстелиги символу менен белгилегиле. Анан айры белгиси менен шайтан жөнүндө айтылган сөздөрдү аташтор менен бирге белгилегиле дейт. Бир жактан шайтан дагы бар экен, Шайтан деген сөздү дагы белгилейт экенбиз. Азыр өлүм деген сөздү кара өң менен белгилейли. Так. Бирок биз периштелердин алдында бир аз эле убакытка басынтылган Исанын эмнени башынан кечиргенди? Өлүмдү баштан кечиргендиги үчүн даңк менен урматты таажы катары кийгендигин көрдүк. Карасаңыздар,
Ölümdü başынан geçirgендigi үчүн кайра тирилип, тирилмейинче даңк менен урматка ээ болбойт да, тажы. İsa'nın ölgöndөрдөн тирилгендигин билебиз. Тирилгенден кийин даңк менен урматты тажы катары кийгендигин көрдүк. Ал Кудайдын ырайымы боюнча бардыгы үчүн. Карасаңыздар. Кудайдын ырайымы экен, İsa'нын өлүмү. Кудайдын ырайымы боюнча бардыгы үчүн өлүмдү башынан кечирди. Ölümdü. Ölümdü, belirledik. Ölümdü başынан geçirdi. Baldarının denesi etten jana kandan turgandыктан, İsa da et menen kandan turgan denege ээ boldu. Başkaça ayтканда, биздикиндей денеге ээ болду, өлө турган дене. Ал өз өлүмү менен, карасаңыздар, өлүмү, эми дагы бир жолу. Өлүмү менен өлүм бийлигине ээ kimdi? Ölüm birliği şeytan. Ölüm biylигине ээ шайтанды күчүнөн ажыратыш үчүн. Ölümden korkup. Ölümden. Ömür boyu kul bolup жүргөндөрдү. Карасаңыздар, ömür boyu kul bolup жүргөндөрдү эркиндикке чыгарыш үчүн денеге ээ болду. Кудай биздин ордубузга эч жазыксыз машаякты жоопкер кылды. Ал аркылуу биз эми Кудай алдында акталдык. Эми суроолорду талкуулайбыз. Миликече, биринчи суроолорду берсеңиз. Бул аяттардан İsa Машаяк жөнүндө эмне билдиңер дейт. Еврейлер жана корунтуктарга жазылган каттардан İsa Машаяк жөнүндө эмне билдик? Берден биз İsa Машаяк жөнүндө 9-аятта карасак, İsa өлүмдү башынан кечиргендиги үчүн көрдүк. Ал кечиргендиги үчүн жана атак даңкка, урматка таажы кийиптир. Өлүмдү башынан кечиргендиги үчүн даңк менен кечиргендиги үчүн таажы катары кийгендигин көрдүк, кийиптир, эмне үчүн өлүптүр? Бардыгы үчүн өлүмдү башынан кечириптир. Бул болсо Кудайдын эмнеси экен? Ырайымы. İsa'nын өлүмү, карасаңыздар, Кудайдын кимге болгон ырайымы экен? Адамзаты бардыгына, бардыгына. Дагы эмне билдик İsa жөнүндө? İsa деле бизде болуп эт менен кандан турганын, денеге болгонун көрдүк. Эмне үчүн? Кийинки суроо болуш керек бул. Адамдар жөнүндө. Бул кийинки суроо экен. Кийинки суроо кандай жооп берсеңиз. Адамдар жөнүндө эмне билдиңер дейт. Адамдар жөнүндө эмне билдик? Караңыздар, бир турганда. Бул кызда биз адамдар. Ал Кудайдын ырайымы боюнча бардыгы үчүн өлүмдү башынан кечирди. Бардыгы үчүн, бардык адамдар үчүн. Кийгендигин көрүштү, да? Көрдүк адамдар. İsa'nын таажы катары кийгендигин урматты, таажы катары кийгенин көрдү. Туурабы? Же ал болбойбу? Ал İsa жөнүндө, ал көбүрөөк İsa жөнүндө. Бирок 14-аяттан баштап карасаңыздар. Анда балдардын денеси эттен жана кандан тургандыктан дейт. Адамдар, значит, денеден жана эттен, денеси эттен жана кандан турат да. Адамдын денеси эттен жана кандан турат, ооба. Дагы 15'te de aytылып атат. Ömür boyu адамдар кул болуп жүрүшкөн, коркуп, кул болуп жүрүшкөн. Демек, адамдар ушул өлүмдөн коркуп, өмүр бою кул болуп жүргөндөр экен, Дагы? Анан 2-Корунтулукта да бар экен. Ал айтып атат, ал аркылуу биз Кудайдын алдына акталыптырбыз. Ким аркылуу? İsa аркылуу, İsa'нын ыйыккан İsa'nын аркылуу биз
Demek İsa bizdin ordumuzga жоопкер болуптур. Alар ketişti. Мен азыр окшош эле экен, башка котормодон карап көрөйүн дегем. Бирок ал жакта деле окшош эле экен. Демек İsa биздикиндей денеге ээ болуптур. Биздин денебиз кан менен эттен турган, башкача айтканда топурактан жаралган дене. İsa да ошондой топурактан жаралган денеге ээ болуптур. Кайсы вопроска жооп берип атасыз? Үчүнчүгө? Адамдар жөнүндө азыр кое туруңуздар. Все ясно. Адамдар жөнүндө биздин денебиз өлө турган дене экен, Анан карасаңыздар, биздин үстүбүздөн кимдин бийлиги бар экен? Өлүмдүн. Анан шайтандын, карабайсыңарбы, могул 14-аятта. Өлүм бийлигине ээ шайтан дейт. Демек, шайтандын биздин үстүбүздөн өлүм бийлигине ээ экен. Бирок качангыга чейин азыр карайбыз. Анткени İsa кийинки немеден карайбыз. İsa аны ошол өлүм бийлигине ээ шайтандын ошо бийлигин ажыраткан, күчүнөн ажыраткан. Азыр кийинки суроодон карайбыз да. Демек, биз өлүмдөн коркуп өмүр бою кул болуп жүргөндөр экенбиз, бирок эркиндикке чыгууга муктаж экенбиз. Анан бирок İsa Машаяк бизди ошол эркиндикке чыгарыптыр. Кийинки суроо. Эттен жана кандан турган деген сөз айкашы эмнени билдирет жана бул эмне үчүн маанилүү? Мен уже айтып койдум, эттен жана кандан турган дене бул топурактан жаралган дене кайра топуракка барат. Бул өлө турган дене. Биздин денебиз кайра өлө турган дене. Бул бизди куткарыш үчүн İsa эмне болгон? Ушундай эле денеге ээ болгон. Биздикиндей денеге ээ болгон. Эмне үчүн? Анткени ал биз үчүн карасаңыздар, бул жактан азыр İsa жөнүндө дагы, анан биз жөнүндө дагы чогуу бирге карайбыз да. Бирге караганда İsa эмне үчүн ошо биздикиндей денеге ээ болуптур? Карасаңыздар 14-15. Эмне үчүн биздикиндей? Башкача эле куткарса болбойт беле? Башкача эле жол менен куткарса болбойт эле? Эмне үчүн биздикиндей денеге ээ болуптур? 14-15'te эки себебин көрсөк болот. Эркиндикке чыгарыш үчүн. Эркиндикке чыгарыш үчүн. Денеге болду. Денеге болду. Бул экинчи себеби. Биринчиси Өлүмдөн коркуп кул болуп жүргөн бизди эркиндикке чыгарыш үчүн. Абдан жакшы. Өлүмдөн коркуп өмүр бою кул болуп жүргөндөрдү эркиндикке чыгарыш үчүн денеге ээ болду. Дагы бир себеби, ал мына карасаңар, муну чогуу окуганда түшүнүктүү болот. İsa эмне үчүн денеге ээ болду биздикиндей? Биздикиндей денеге ээ болуп, өлүп, ошол денеде жашап, өлүп, карасаңыздар, ал өз өлүмү менен өлүм бийлигине ээ шайтанды күчүнөн ажыратыш үчүн биринчиден, анан ошол эле учурда өлүмдөн коркуп өмүр бою кул болуп жүргөндөрдү эркиндикке чыгарыш үчүн биздикиндей денеге ээ болуптур. Ал денеге ээ болуп өлүшү керек болчу. Мына ошон үчүн ал денеге ээ болуптур. Бул аябай маанилүү бир туугандар. Аябай маанилүү. Тексттен кийинки суроо. Өлүм жөнүндө эмне билдиңер? Өлүм жөнүндө эмне билдик бул жактан? Өлүм деген сөздү белгиледик, Биз карадык, İsa өлүмдү башынан кечирди. Ал күнөөсүз болуп өлүмдү башынан кечирди. Ал эми биз күнөөкөр болуп өлүшүбүз керек болчу. Биз күнөөкөр болуп туруп өлүшүбүз керек болчу, бирок İsa бизди ошол өлүмдөн куткарыш үчүн İsa биз үчүн өлдү. Карасаңыздар, биз өлүмдөн коркуп жүрчүбүз, бирок эми İsa'га ишенгенден кийин биз өлүмдөн коркпой калдык. Анткени İsa бизди өлүм коркунучунан жана шайтандын бийлигинен, шайтандын күчүнөн бошотту. Эми шайтандын үстүнөн биздин өлүм бийлигине ээ күчү жок. Биз денелик жактан өлсөк дагы өмүргө ээ болобуз. Анткени бул жактан 2 Корунтуктар 5:21'de
Kim biz üçün жоопкер болду? Биздин күнөөбүз үчүн ким жоопкер болду? Кудай İsa İsa Bulduzga. эч жазыксыз Машаякты жоопкер кылды дейт. Карасаңыздар, İsa биздин күнөөлөрүбүздү өз мойнуна алып, биз үчүн курман болду. Эми ал аркылуу биз Кудай алдында акталдык дейт. Кийинки суроо, Гүлүккө жооп бериңиз. Шайтандын ушунан окуй берейинби? Окуй бериңиz. Шайтандын өлүмдүн үстүнөн бийлик кылышына эмне жок эстеткиле, анткени күнөө үчүн жаза өлүм дейт. Шайтандын өлүмүнүн үстүнөн бийлик кылышына эмне жол берген? Эмне жол берген? Görçülü bergen. Күнөө. Күнөө. Жол берген. Ошон үчүн ал өлүмдүн үстүнөн бийлик кыла алчу. Бирок кийинки суроо абдан маанилүү. Төркүнө жооп берсеңиз. Эгерде İsa биз үчүн жоопкер болуп, биздин күнөөлөрүбүздүн кунун толугу менен төлөгөн болсо, анда шайтандын бийлиги эмне болду? Эмне үчүн? İsa биз үчүн жоопкер болуп, биздин күнөөлөрүбүздүн кунун төлөгөн болсо, анда шайтандын бийлиги эмне болду? Талкаланды. Талкаланды. Биз акталдык. Же болбосо өлүм бийлигине шайтан күчүнөн ажырады. Ошол бийлигинен ажырады, Бийлигинен ажырады. Демек, күнөөлөр биздин күнөөлөрүбүз. Шайтандын өлүмдүн үстүнөн бийлик кылууга мындай мүмкүндүк берчү, күч берчү шайтанга. Эми биздин күнөөнүн күчү, анткени бул жактан карасак, 2 Корунтуктар 5-бөлүм 21-аяттан дагы бир жолу карайлы. Кудай биздин ордубузга эч жазыксыз Машаякты жоопкер кылды. Демек, Машаяк биз үчүн, биздин күнөөлөрүбүздү өз мойнуна алып, биз үчүн курман болду. Биздин күнөөлөрүбүздү эмне кылды? Жок кылды. Демек, эми шайтандын биздин үстүбүздөн эч кандай бийлиги, күчү жок, талкаланды. Кийинки суроо. Амин. Кийинки суроо, эгерде İsa биз үчүн жоопкер болуп, биздин күнөөлөрүбүздүн кунун толугу менен төлөгөн болсо, анда шайтандын бийлиги эмне болду? Эмне үчүн? Биз уже жооп берип койдук, Эмне болду шайтандын бийлиги? Талкаланды. Андан ажырады. Бийлиги күчүнөн ажырады да. Бийлигинен жана күчүнөн ажырады. Анын бийлиги талкаланды. Анткени эмне үчүн? Анткени İsa өз өлүмү менен жана кайра тирилүүсү менен шайтандын мындай башына сокку урду, бийлигинен ажыратты. Демек, İsa жеңип чыкты. Бул кандай кабар? Жакшы кабарбы же жаман кабарбы? Жакшы кабар. Албетте жакшы кабар. Эмне үчүн жакшы кабар? Жакшы кабар. Эмне үчүн жакшы кабар? Шайтан жеңилди, İsa жеңди. Шайтан Түбөлүк өмүргө биз ээ болдук. Биз түбөлүк өмүргө ээ болдук. Амин. Өлүмдөн кутулуп, өлүм коркунучунан бошонуп, эми биз өмүргө ээ болдук. Амин. Денебиз топурактан жаралган, кайра топуракка барат, бирок биздин жаныбыз түбөлүк Кудай менен болот. Биз түбөлүк өмүргө ээ болобуз. Акыркы сабактарда бул ошол биздин денебиз жөнүндө дагы көбүрөөк карайбыз да. Жаңы денеге кантип ээ болобуз, ошол жөнүндө карайбыз. Азыр болсо дагы бир тапшырма карайлы, бир туугандар. Анан ошону менен жыйынтыктайбыз. Байкоо жүргүзгүлө. Жакшы кабар деген сөздүн мааниси кандай? Жакшы кабар бул күнөөлөрүбүздүн кечирилиши аркылуу бизге куткарылуу алып келген İsa Машаяк жөнүндөгү кабар. Элчи Павыл Корунтуктарга жазылган 1-каттын 15-бөлүмүндө жакшы кабардын негизги бөлүктөрүн атап кеткен. Бул бөлүм тирилүү бөлүмү деп аталып калган. Бул бөлүмдөн бир үзүндү жана 2-Жакан 2-бөлүм 2-аятты окуйбуз. 1-Корунтуктар 15-бөлүм 1-7 чейин жана 2-Жакан 2-бөлүм 2-аятты окуп жатып, мындай белги менен жакшы кабар деген сөздү жана анын атоошторун белгилегиле. Машаяк жөнүндө айтылган ар бир сөздү белгилегиле. Бул үчүн айкаш-жыгач символун колдонгула.
Жакшы кабар деген сөздү бир туугандар мындай кылып белгилесеңер болот силер. Мен мындай эмеле кыла берейин, сарыда. Бирок негизи жанагы мегафон бар го, мегафон. Кыйкырат го мисалы, алыстагыларга жетишип. Мен азыр мынтип белгилеп отурганга убактым жетпейт ар бирин. Бирок сиздер белгилесеңиздер болот. Убакыт жетет, башкача айтканда мага ыңгайсызыраак да. Ошондуктан мен мындай эле сары менен эле белгилеп кете берейин. Бир туугандар, мен силерге тараткан жакшы кабарды эсиңерге салайын. Силер аны эмнени? Жакшы кабарды. Жакшы кабарды. Ага жакшы кабарга бекем ишенип калдыңар. Эгерде ага жакшы кабар. Мен айткандай ишенсеңер, ал аркылуу жакшы кабар аркылуу куткарыласыңар. Болбосо, эгерде мен айткандай ишенбесеңер, анда ишенгениңердин пайдасы жок дейт. Жакшы кабар. А дегенде өзүм кабыл алып, ошол жакшы кабарды өзүм кабыл алып, анан силерге жеткирген кабарым бул. Ыйык жазууда жазылгандай, Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү. Көргө коюлду жана ыйык жазууда жазылгандай 3-чү күнү тирилди. Ал ким? Иса Машаяк. Кейф ага. Иса. Кийин 12 шакиртине көрүндү. Андан кийин бир эле убакта 500дөн ашуун бир тууганыбызга көрүндү. Алардын көпчүлүгү азыркы күнгө чейин тирүү, айрымдарынын көзү өтүп кетти. Андан кийин Жакыпка жана башка элчилерге көрүндү. Биринчи жакан, экинчи жакан деген эмес, кайсынысы экенин текшерип коюш керек. Бул жактан ката кетип калыптыр, Ал ким? Иса. Биздин күнөөлөрүбүз үчүн, биздин гана эмес, бүт дүйнөнүн күнөөлөрү үчүн чалынган ырайым курмандыгы. Курмандыгы да ошолу? Жок. Бул текстти дагы бир жолу окуп чыккыла дейт бир туугандар. Анан өлүм деген сөз, өлдү деген сөздү белгилейбиз мурдагыдай. Анан мындай символ менен, мындай өйдө карап турган стрелка менен тирилди деген сөздү белгилейт экенбиз, Ушул эки сөздү белгилейбиз. Кайра бир жолу окуйбуз. Бир туугандар, мен силерге тараткан жакшы кабарды эсиңерге салайын. Силер аны кабыл алып, ага бекем ишенип калдыңар. Эгерде ага мен айткандай ишенсеңер, ал аркылуу куткарыласыңар. Болбосо ишенгениңердин пайдасы жок. А дегенде өзүм кабыл алып, анан силерге жеткирген кабарым бул. Ыйык жазууда жазылгандай, Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн не болду? Өлдү. Көргө коюлду жана ыйык жазууда жазылгандай 3-чү күнү не болду? Тирилди. Стрелка. Ал Кейф ага. Тирилгенден кийин ал Кейф ага, Исанын шакирти, Петр. Кийин 12 шакиртине көрүндү. Андан кийин бир эле убакта 500дөн ашуун бир тууганыбызга көрүндү. Алардын көпчүлүгү азыркы күнгө чейин тирүү, айрымдарынын көзү өтүп кетти. Андан кийин Жакыпка жана башка элчилерге көрүндү. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн, биздин гана эмес, бүт дүйнөнүн күнөөлөрү үчүн чалынган ырайым курмандыгы. Эми суроолорду талкуулагыла. Гүлик эже биринчи суроону окуп берсеңиз. Тексттен жакшы кабар жөнүндө эмне билдиңер дейт? Жакшы кабар жөнүндө эмне билдиңер дейт? Кабар бекем ишенүү. Кичине интернетиңиз эме болуп атат окшойт. Демек, Бу жерде экинчи эмеде айтып атат. Эгер ага айткандай ишенсеңер, если ишенбесеңер, ишенген пайдасы жок деп атат. Демек, элчи Павыл ошол Анан жерде айтып атат.
Элчи Павыл өзү тараткан жакшы кабарды алардын эсине салып атат, корундуктарды. Алар ошол Жай- жакшы кабарды кабыл алып, ага бекем ишенип калыптыр. Бирок мындай эскертип атат. Эй, бир туугандар дейт. Эгерде ага мен айткандай ишенсеңер, ал аркылуу куткарыласыңар. Болбосо ишенгениңердин пайдасы жок дейт. Демек, пайдасы жок ишеним бар экен. Пайдалуу ишеним бар экен. Андан ары түшүндүрүп берип атат. Мына 3-чү, 4-чү аяттарда түшүндүрүп берип атат. Карасаңыздар. Дегенде өзүм кабыл алып, анан силерге жеткирген кабарым бул. Ыйык жазууда жазылгандай. Ыйык жазууда жазылгандай деген сөз бул байыркы келишимде Иса Машаяктын биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүшү, көргө коюлушу жана 3-чү күнү кайра тирилиши жөнүндө жазылган. Көп жолу алдын ала пайгамбар сөз. Демек, ошол ыйык жазууда кандай жазылса, так ошондой Иса Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү, көргө коюлду жана ыйык жазууда жазылгандай 3-чү күнү тирилди. Мына жакшы кабар деген ушул экен. Исанын өлүмү жана кайра тирилүүсү. Себеби бир туугандар, Корунт шаарында, Корунт жыйында өлгөндөр тирилишпейт деген ишенгендер болгон да. Ошон үчүн айтып атат. Өлгөндөрдүн тирилгенине, башкача айтканда, өлгөндөрдүн тирилерине ишенбесеңер келечекте, анда Иса Машаяк дагы тирилген жок. Анда силердин ишениңер пайдасы жок. Мына ошону айтып атат. Силер эгерде өлгөндөрдүн тирилерине ишенбесеңер, анда ишенгениңердин эч кандай пайдасы жок дейт. Демек, анткени Иса өлгөндөрдөн биринчи болуп тирилген, анан ага ишенгендер дагы тирилет, өмүргө ээ болуш үчүн тирилет. Мына жакшы кабардын эң негизги борбору ушул экен. Иса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү, көргө коюлду жана 3-чү күнү тирилди. Демек, жакшы кабар деген ушул. Кийинки суроо Акыл эже окуп берсеңиз. Так, андан кийинки суроо. Жакшы кабарды башкаларга жеткирүү үчүн аны угуп коюу гана жетиштүүбү? Же дагы бир нерсе керекпи? 1 жана 2 аяттардан эмнени билдиңер? Угуп коюу гана жетиштүү? Айта бериңиз. Жок, жетиштүү эмес. Так, 1 кабарды мынакей таратты, жакшы кабарды эске салыш керек. Кабыл алып, ага бекем ишениш керек. Жакшы кабарга. Кабыл алып, ага бекем ишениш керек. Бекем ишениш керек. 2 аятта болсо, ал аркылуу куткарылат, жакшы кабар аркылуу куткарылат. Эгерде ага мен айткандай ишенсеңер, башкача айтканда, бекем ишенсеңер, Бекем ишенсеңер, анда ал аркылуу куткарылат. куткарыласыңар дейт. Болбосо ишенгендин пайдасы жок экен. Демек, угуп коюу гана жетишсе экен, ошого ылайык бекем ишенип жана аткарып жашаш керек экен. Исанын күнөөлөр үчүн өлгөндөй эле кайра тирилгенине дагы ишенип, бекем ишениш керек экен. Ошондо пайдалуу ишеним болот экен. Андан кийинки суроо, Алтын эже окуп берсеңиз. Алтын эже. Анда Төркүн эже барсызбы? Алтын эже угулбай атасыз. Төркүн эже кийинки суроону. Окуп бериңиз, Алтын эже. Кандай деп ойлойсуңар? Ишенгениңердин пайдасы жок деген сөз эмнени билдирет? Эмнени билдирет? Ишенгениңердин пайдасы жок. Куткарыласыңар деген. Если биз ага бекем ишене албасак, анда Пайдасы жок деген. Ага бекем ишене албасак жок. Пайдасы жок деген сөз. Куткарылбайсыңар. Өлгө өмүргө ээ болбойсуңар деген маани. Биз Исага эмне үчүн ишенип, эмне үчүн үмүттөнүп атабыз? Кудайдын каарынан куткарылыш үчүн, өлүм тозоктон куткарылыш үчүн, өлүмдөн куткарылыш үчүн, өлгө өмүргө ээ болуш үчүн ишенип атабыз. Демек, эгерде пайдасы жок деген сөз ошону билдирет экен.
Кудайдын каарынан куткарылбастык түбөлүк өмүргө ээ болбойт экен, куткарылбайт экен. Ошентип биз эмнеге ишенишибиз керек? 3-төн 7-ге чейинки аяттарда бизге айтылган жакшы кабардын мааниси кандай? Жакшы кабардын негизги бөлүктөрүн түшүнүш үчүн ыйык жазууда жазылгандай деген сөз айкаштын ар бирин карап чыккыла. Биз олку-солку болбой ишене турган жакшы кабардын маңызы эмнеде? Бул тууралуу талкуулап, андан кийин төмөнкү суроолорго өткүлө дейт. Мен уже буга чейин айтып койдум, ыйык жазууда жазылгандай деген сөз эмнени билдирет? Жакшы кабардын негизги бөлүктөрү эмне экен? Жанагы 2 бөлүк. Öldü жана тирилди дейт, 3-4 аяттарда. Демек, Көргө коюлду, анан тирилди. Демек Иса Машайх биздин күнөөлөр үчүн өлдү, көргө коюлду жана тирилди. Исанын өлүмү жана кайра тирилүүсү бул жакшы кабардын негизги бөлүктөрү. Биз ушуга ишенишибиз керек жана башкаларга ушуну айтышыбыз керек. Кийинки суроону Гүлүккө жооп берсеңиз. Машайх эми үчүн өлдү жана ишенген адам анын өлүмү аркылуу эмнени түшүнүшү керек дейт. Иса Машайх Биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү. Анан айткандай биздин күнөөлөр баардыгын бизди деген шайтандын кулчулугунан бошотту да, эркиндикке чыгарды. Ооба. Ал эми бул жакан 2 бөлүм 2 аятта эмне дейт? Иса биздин күнөөлөрүбүз үчүн биздин гана эмес, бүт дүйнөнүн күнөөлөрү үчүн чалынган курмандык экен. Ырайым курмандыгы. Демек, Иса бүт дүйнөнүн күнөөсү үчүн, биздин күнөөлөр үчүн өлгөн жана бул аркылуу ишенген адам эмнени түшүнүшүбүз керек? Исанын өлүмү бул Кудайдын ырайымы. Кудайдын бизге көрсөткөн ырайымы экен. Исанын көргө коюлушу силер үчүн эмнени билдирет? Эмнени билдирет Исанын көргө коюлгандыгы? Ал далилде. Далил. Чындап эле өлгөндүгүн. Элдер көрүшү керек да. Өлгөнүн, көргө коюлганын. Чындап эле өлгөнүнүн далили көргө коюлушу. Андан кийинки суроо. Иса көргө коюлгандан кийин эмне болду? Калып калдыбы ошол жакта? 3-күнү күнү тирилди. 3-күнү кайра тирилди. Анан биз карадык, Иса тирилгенден кийин кимдерге көрүндү? Кейфага көрүндү. 12 шакиртине көрүндү. Бир эле убакта андан кийин 500дөн ашуун бир тууганга көрүндү дейт, Демек алар көрүшкөн, кээ бирлер деген шектенишкен да. Анан Иса айткан, кээ бирлер деген мындай кандай элес көрүп атабыз деп шектенишкен. Бирок Иса айткан, элестин денеси болбойт. Эми мына менин кол бутумду кармап көргүлө деп алар менен чогуу тамактанган, балык жеген. Демек 500дөн ашуун адам көргөн экен. Демек бул Исанын тирилгендигинин далили, Анан акыркы суроо, Исанын биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүп, көргө коюлуп жана кайра тирилгендиги жөнүндө эмне деп айта аласыңар? Машаяктын өлүмү адамзаттын күнөөсүн жаба алабы? Исанын өлүмү адамзаттын күнөөсүн? Жабат. То есть Исанын өлүмү жана кайра тирилүүсү, адамзатты күнөөдөн куткара алат. То есть ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн биздин гана эмес, бүт дүйнөнүн күнөөсү үчүн чалынган ырайым курмандыгы дейт. Эскертүү.
Ырайым курмандыгы деген сөздүн мааниси кимдир бирөөгө ырайым кылуу, элдешүү дегенди билдирет. Иса Машаяктын өлүмү Кудайдын ыйыктыгын канааттандырган. Анткени Кудай адилеттүү. Ошондуктан Машаяктын өлүмү аркылуу ал бүт адамзаттын күнөөсүн кечире алды. Бирок бул чындык жакшы кабарды кабыл алгандарга гана таандык. Демек бул чындык кимдерге гана таандык экен? Жакшы кабарды кабыл алгандар. Иса Машаяктын биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүп, кайра тирилгенине ишенгендерге гана таандык экен. Бул күнөөлөрдөн кечирим ошолорго гана таандык экен. Ал жакшы кабардын маңызы бул Иса Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү жана ал Кудайга жаккандыктан өлгөндөрдөн тирилди жана мындан ары өлбөйт. Күнөө үчүн кун төлөндү жана кабыл алынды. Ошондуктан өлүм жеңилди. Жакшы кабардын негизги элементтери. Ыйык жазууда жазылгандай, Иса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү. Анын көргө коюлуусу анын өлгөндүгүн далилдеп турат. Ыйык жазууда жазылгандай, Иса өлгөндөрдүн арасынан тирилди. Анын тирилгенине далил болуп, көптөгөн адамдар тирилген Исаны ар кандай учурларда көрүшкөн. Ошентип, алар анын тирилүүсүнө күбө болуп калышты. Иса Машаяктын өлүмү жана тирилүүсү биздин бүт күнөөлөрүбүздүн кечирилишине кепилдик берет. Ошондой эле бул жакшы кабарды кабыл алган баардык ишенгендердин тирилишине бизге ишеним берет. Мына ушул жакшы кабар. Омин бир туугандар, ушун менен бүгүнкүгө жыйынтыктайлы. Бир эле неме калыптыр, анда бүтүрүп салалы бир туугандар, бир эле тапшырма калыптыр. Макулсуңарбы? Кийинки байкоо жүргүзгүлө. Сабагыбыздын аягында бул жакшы кабарды кабыл алып, Иса Машаяк Кудайдын уулу экенине чын жүрөктөн ишенип калгандар өлгөндөн кийинки өлгөмүргө ээ болоруна кепилдик берген эки үзүндүнү карайлы. 1 Корунтуктар 15:20-22 окугула. Окуп жатып Иса жөнүндө айтылгандарды мындай айкаш жыгач менен белгилейбиз. Анан өлгөндөр өлүштү деген сөздөрдү мурдагыдай кылып мүжлөнүн эстелигин тартып белгилейбиз. Анан тирилди, тирилишет деген сөздү мындай өйдө карап турган стрелка менен белгилейбиз. Мен окуп берейин. Иса Машаяк. Бирок Машаяк өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп не болду? Өлгөндөрдүн Тирилди. Өлүм бир адам аркылуу келген сыяктуу эле. тирилди. Өлгөндөр Стрелка. бир адам аркылуу тирилишет. Бир адам деген ким? Иса. Иса жөнүндө айтылып атат, бир адам аркылуу тирилишет. Адам атанын айынан баары өлүштү. Ал эми Өлгөндөр аркылуу баары тирилишет. Өлүштү. Баары тирилишет. Туура эмес. Өлүштү, анан тирилишет деген сөздү стрелка менен белгилейбиз. Эми суроолорду талкуулагыла. Гүлүк эже биринчи суроону окуп бериңиз. Гүлүк эже биринчи суроону окуп бериңиз. Мен окуй берейин. Окуй бериңиз. Бул аяттардан Машаяк жөнүндө эмне билдиңер? Машаяк жөнүндө эмне билдик бул аяттардан? Ал биринчи болуп тирилди, ошо өлгөндөрдүн арасынан. Өлгөндөр арасынан биринчи тирилди. Өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилди. Анан 21-де өлгөндөр ким аркылуу тирилет? Бир адам аркылуу. Өлгөндөр бир адам аркылуу тирилишет экен, Машаяк аркылуу тирилишет экен.
Keyinki суроо. Төркүн эже кийинки суроону окуп берсеңиз. Тексттен өлüm жөнүндө эмне билдиңер? Өлүм жөнүндө эмне билдиңер бир туугандар? Өлүм ким аркылуу келиптир? Bir adam arкылуу. Бир адам аркылуу Күнөө келип. аркылуу. Анан ошол бир адамдын, адам атанын айынан баары өлүштү дейт. Демек баары Өлүм бир адам аркылуу. баары өлүмгө дуушар болду. Окшош эле суроо экен. Кийинки суроо. Дүйнөгө ким аркылуу өлүм кирди жана эмне үчүн? Өткөн жуманын сабагынан билгениңерди эстегиле. Дүйнөгө ким аркылуу өлүм кириптир? Адам ата. Адам ата аркылуу, Адам ата аркылуу өлүм кирген. Күнөө кирген жана өлүм кирген. Кийинки суроону акыл эже окуп берсеңиз. Так, дүйнө ким аркылуу өлүм кирдиги? Андан Кайсы? кийинки. Машаякта болуу менен адамда болуунун Машаяк. маңызы кандай? Аха. Адамга таандык болгондорду эмне күтүп турат? Ал эми машаякка болгондорду эмне күтүп турат? Аха. Адамга таандык болгондорду эмне күтүп турат? Өлүм күтүп турат. Өлүм. Ал эми машаякка таандык болсо алар тирилишет. тирилишет. Машаяк аркылуу тирилишет. Машаяк аркылуу. Өлүм. Жакшы. Гүлүк эже, кийинки суроону, акыркы суроону окуп бериңиз. Кайсы сөз силерге таандык дейт? Машаяк. Бул деген биз деген Иса Машаякка таандыкпыз да. Демек ар бирибиз өзүбүз жооп беребиз. Өмүргө. Биз деп жалпы эмес, ар бирибиз өзүбүз үчүн жооп беребиз. Кайсыл сөз сизге таандык? Машаякка таандыксызбы же адамга, адам атага таандыксызбы? Эгерде адам атага таандык болсоңуз, анда адам ата аркылуу эмне дейт? Өлүм дейт. Эгерде машаякка таандык болсоңуз, машаяк аркылуу өмүр. Башкача айтканда, тирилүү келет экен. Кудайга дак бир туугандар, бул сабакты жыйынтыктайлы. Акыл эже, бул жыйынтыкты окуп бересизби? Жуманын жыйынтыгын. Адамдар секунд сайын өлүп жатат. Күнүнө 24 саат, жумасына 7 күн. Биз канчалык өмүргө жабышсак да, күнөөкөр болуп төрөлгөндүктөн өлүмдөн качып кутула албайбыз. Бирок буга карабастан биздин жашообузду өзгөртө турган сонун кабар бар. Биздин жаратуучубуз бизди сүйөт. Ал бизди күнөөкөр бойдон таштап койгон жок. Бирок биз ага кайрыла электи эле, ал бизди сүйгөн. 1-Акан 4:19. Бул чындык Кудайдын сөзүндө жазылган. Машаяк болсо биз күнөөкөр кезде биз үчүн өлдү. Бул аркылуу Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. Анткени биз Кудайдын душманы болуп туруп, уулунун өлүмү аркылуу аны менен элдешип жатсак, анда элдешкенден кийин уулунун өмүрү аркылуу куткарыларыбыз да анык. Римдиктер 5:8-10. Исанын Кудайдын уулу экендигине ишенгендер үчүн өлүм көчөгөсүнүн артында өмүр бар. Ал күнөөсүз болуп туруп биздин күнөөлөрүбүздүн кунун толугу менен төлөдү жана өлүм бийлигине ээ шайтандын күчүнөн ажыратты. Кудайдын күйлөндүрүүсү болсо бул. Кудай бизге түбөлүк өмүр берди. Ал өмүр анын уулунда. Ким Кудайдын уулуна ээ болсо, ал өмүргө ээ. Ким Кудайдын уулуна ээ эмес болсо, ал өмүргө ээ эмес. Биз силердин төмөнкү суроонун үстүндө ойлонушуңарды каалайбыз жана анын жообу абдан маанилүү. Өлгөндөн кийин силерге эмне күтүп турат жана силер аны кайдан билесиңер? Биз өлгөндөн кийин түбөлүк жашоо күтүп турат. Биз муну болсо ыйык китептен билебиз. Чоң рахмат, акыл эже. Демек, өлгөндөн кийин жанагы жашоо барбы деген суроо бергендерге биз бул ыйык китептин бул сабагынан, бул тексттерден өлгөндөн кийин жашоо бар экенин көрдүк жана кантип ошол жашоого, түбөлүк өмүргө ээ боло аларыбызды көрдүк. Бул жакшы кабар экен. Иса Машаяк бул адамзаттын күнөөсү үчүн
ыйык жазууда жазылгандай өлүп, көргө коюлуп жана 3-күнү кайра тирилгендигин. Ошондой эле жаккан 3-бөлүмдөн Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун бергендигин, ага ишенген ар ким өлбөй түбөлгө өмүргө ээ болорун көрдүк. Демек, бул жакшы кабар. Өлгөндөн кийин жашоо бар. Кимдер ошол жакшы кабарга жана Элчи Павыл айткандай бекем ишенсе, анда ошол ишенимдин пайдасы болот экен. Ал эми ошо бекем ишенбесе, жөн эле мындай сөздү угуп коюп гана жүрө берсе, анда ишенимдин пайдасы жок экен. Бул коркунучтуу, пайдасы жок ишеним. Ошондуктан бир туугандар, Кудайга даңк, бекем ишенели, бекем карманалы жана ошол ыйык жазууда жазылган Кудайдын осуяттарына ылайык жашайлы. Кудайга даңк, ыраазычылык келтирип, ушул чындыктар үчүн сыйыналы. Кудай атабыз, ыраазыбыз ушул чындыктарыңыз үчүн, бизге ушундай жакшы кабарды жеткиргендиңиз үчүн, бизди сүйгөндүктөн өзүңүздүн жалгыз уулуңуз Иса Машаякты аябастан бул дүйнөгө бергендиңиз үчүн, ага ишенүү аркылуу биз күнөөлөрүбүздөн кечирилебиз. Жана Иса Машаяк сиздин ырайым курмандыгыңыз, Иса Машаяктын өлүмү, бул биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөндүгү, бул сиздин бизге көрсөткөн ырайымыңыз. Анткени Иса биздин күнөөлөрүбүздү өз мойнуна алып курман болду. Жана 3-күнү тирилди жана өлүм бийлигине шайтанды күчүнөн ажыратты. Жана өлүмдөн коркуп өмүр бою кул болуп жүргөн бизди эркиндикке чыгарды. Эми шайтандын биздин үстүбүздөн эч кандай бийлиги жана күчү жок. Өлүмдүн, күнөөнүн биздин үстүбүздөн бийлиги жана күчү жок. Анткени биз түбөлгө өмүргө ээ болдук. Ыраазыбыз, мындан аркы ар бир убакыт саатыбызга өзүңүздүн батаңызды, ырайымыңызды бериңиз. Биз ушул чындыктарды бекем карманып жашайлы. Иса Машаяк Теңирдин атынан ыраазычылык менен сыйынабыз. Амин. Бир туугандар, Кудай жалгасын. Эмкиде көрүшкөнчө, Кудайдын тынчтыгы, ырайымы Рахмат, сага да Кудай батасын берсин.